кийинки суроо баасы өзгөрө берет экен да деген. Жашырын суроо бааларды өзгөртө бериштин кандай кереги бар өзү, кандай максаты бар, кажети барбы өзү деген суроо экен бул. Эми сизге баалары өзгөрө бергени жагып жатабы же тескерисинче жакпай атабы деп тактап сурайт экенбиз. Сизди туура түшүнөм. Мен баалар эмнеге өзгөрө бергенин билбейт элем. Көрсө компания атайын колдонуп көрөлек кардарларга арзандаган мезгилде алып колдонуп текшерип көрсүн деген максатта ушундай арзандатуулар жасайт экен. Ошол эле учурда социалдык жактан бул сооп иш, акча тартыш болуп аткан адамдарга да арзан убагында алуу мүмкүнчүлүгү. Көпчүлүк дүкөндөр билесиз, бааларын атайын арзандатуулар жасап турат, 70%, 50% деп. Бул дагы ушундай арзандатуулар жасап турат экен. Дайым ушундай арзан кылса, адам баалабай калат, билесиз го аны. Андыктан дайым арзан кылбайт экен. Анан дайым арзан сатуу компания үчүн да бул выгодно эмес, билесиз. Компаниянын чыгышлары бар, ошону актабай калат. Андыктан ал орто баада саткан учурлар болот, кымбатыраак баада саткан учурлар болот, жана арзандатуулар жасап турган учур болот экен. Болгон эсиңизде болсун, арзандатуу болгон учурда ассортименттин бардыгы болбой калышы мүмкүн, тез бүтүп калышы мүмкүн. Эгерде арзандатуу башталганда тез алып калбасак. Мага ишиме алып келишет, сиңдим иштейт, ошодон алам, жана башка дегендерди айтса, эмне деп жооп берсек болот экен. Эң жакшы экен анда. Сизге повезло экен, сиңдиңиз өзү алып келип берсе, же коллегаңыз өзү алып келип берсе, бул эң сонун. Көйлө болуп калдыбы Фабиликтин колдонуусуга деп сурайт экенбиз. Фабиликтен көйчү эмнелерди алдыңыз деп кичине жалпы тема сүйлөшөт экенбиз. Анан сизге бир суроо берсем болобу деп сурайт экенбиз. Сиңдиңиз кандайдыр бир же коллегаңыз кандайдыр бир жакшы себептерден убактылуу иштебей калса, мисалы төрөп калса, же башка шаарга көчүп кетсе, Бишкекке окшогон, же Россияга иштеген кетсе, башка вариант катары башка консультантыңыз барбы сизде деп сурайт экенбиз. Менин номеримде жазып аласызбы телефонуңузга, дагы запасной вариант катары балким ал кокус алып келе албай калса сизге, же иштебей турган болуп деп чечсе, мен дагы вариант катары көрбөйсүзбү, кандай дейсиз деп номериңизди айтат экенсиз. Жакшы, мен өзүмдү тааныштырып кетейин деп кичине тааныштырып койгуз, эгерде тааныш эмес болсоңуз, эгерде көп убакыттан бери Фабиликте иштеп аткан болсоңуз, албетте ал жөнүндө да айтып коюшуңуз керек экен. Жана өзүңүздүн жакшы көргөн продукцияларыңызды кичине айта кетсеңиз болот. Бул сиздин менен кардардын ортоңуздарда кичине мамилени пайдаланышына жакшы өбөлгө берет экен, жана сиздин ушул продукцияны жакшы билериңиз жөнүндө кичине реклама, өзүңүз жөнүндө реклама кылып коет экенсиз да, айта кетет экенсиз. Арзан экен, сапаты жакшы элеби, сапаты ошол арзанга жараша кандай жаман эмеспи деген суроо туулат экен. Мен сизди туура түшүнөм. Арзан нерселер сапатсыз болуп, калган учурлар көп эле болуп калат. Ошол эле учурда товардын баасы дайым эле анын сапатына жараша боло бербейт. Муну да билсеңиз керек, өзүңүз, мен сиз деле билсеңиз керек. Товарлар өзү уксаңыз керек, люкс жана масс маркет деп эки түрдүү чыгарылат. Бизде ушул боюнча айтып кетишкен Фабиликте. Масс маркет миллиондогон партияларда чыгат экен да, ал орто класс үчүн товарлар. Миллиондогон партия чыккандыгы үчүн аны фабрикада чыгаруу кыйла арзан болуп калат. Экономикада уксаңыз керек, экономия масштаба деген бар да, эффект бар ушундай. Бир эле товарды сиз мисалы үчүн 100 000 дана чыгарсаңыз, жана 10 миллион дана чыгарсаңыз, 10 миллион дана чыккан продукция дайым арзан болот. Эгер экөөнүн курамы, технологиясы бүт баары бирдей болсо дагы 10 миллион партия чыккан товар арзан болот экен. Фабилик компаниясында өзү 5 миллион консультант бар экен азыркы учурда. Бул дегени жок дегенде ар биринде 5 кардар болгондо бул 25 миллион кардар. Андан да көп болушу мүмкүн. Демек, андыктан масса түрүндө чыгарылат экен бул, андыктан бул арзан болот экен. Ошол эле учурда Россиянын бул косметика, парфюмерия чыгаруучу компаниялардын ичинен бир гана Россиянын мына компаниясы Фабилик дүйнөлүк топ 100 тизмесине кириптир. Азыр 84-84-орунда турат. Ошол өзүңүз билесиз, сапаты начар болсо, анда мындай ийгиликке жете алмак эмес Фабилик деп жооп берет экенсиз. Андыктан сиз мунун сапатына күмөн санабай эле койсоңуз болот. Ошол эле учурда мен көптөгөн туугандарым колдонот, мен ушунча жылдан бери иштейм, коллегаларым колдонот, ата-энем колдонот, өзүм колдоном жана башка деп кичине бир-эки окуя айтып берип койсоңуз, бул ал адамдын ичинде мындай бул продукцияга ишеним пайда кылат экен. Заказ кылган товарың келбей калган эле жаман экен да деген каршы суроо. Мен заказ кылган товарымды дайым ала алсам жакшы болор эле да деп жооп берет. Эми сизди туура түшүнөм. Бардык товар складта дайым болуп турса кандай сонун эле деп жооп береткенбиз. Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Заказ кылган товарыңыз эмнеге кээде жок болуп калышы мүмкүн? Бул эмне себептен болушу мүмкүн деп сурайт экенбиз. Бул сурооду эмнеге берип атабыз? Биз ушул адам биздин ордубузга биз айтайын деген ойду кээде өзү түшүнүп, өзү айтып коет. Андай болсо эң сонун андай адам сиз тарап болуп калат. Экөөңүздөр бир тарап болуп каласыз. Эми кандай деп ойлойсуз? Кандай товарлар тез эгерде өзү туура жооп айта албаса, анда кандай деп ойлойсуз? Кандай товарлар тез бүтүп турат деп сурайт экенбиз. Тез өтүп турган товарбы, же жай өткөн товар тез бүтүп турабы? Арзандатуу акциялар болуп турган товарлар тез бүтүп турабы, же арзандатуу болбогон товарлар тез бүтүп турабы деп сурайт экенбиз. Бул суроо мына кардарды өзүнүн суроосуна өзү жооп берген жардам берет экен. Сиз башка дүкөндөргө кирип анча-мынча нерсе алганыңызда деле байкасаңыз керек, сезон мезгилде товар тез бүтүп калып атканын байкасаңыз керек. Жана ошондой эле акция, арзандатуулар болуп атканда дагы ошол товарлар тез бүтүп калат дагы, выбор жок болуп калат.
Муну байкап жүрсөңүз керек. Фабрикте да ар кандай акцияларды көп жасап турат, анан баасы дагы арзан. Мындай сапаттагы товарды мындай баада табуу кыйын. Муну байкасаңыз керек, билсеңиз керек. Мен муну көптөн бери байкап турам. Сонун товар арзан келип атат да, фабриктин товары. Ошон үчүн фабриктин товарына дайым суроо талап көп. Ошон үчүн тез бүтүп калат. Ошон үчүн сиз заказлаган товар келбей калганы ошол себептен болот. Эми өзүңүз билесиз, көп сураган, кардалар көп алган товар тез бүтүп калышы мүмкүн. Андыктан эми ушундай абалдар, учурлар болуп турат. Буга капа болбой эле койсуз. Эми сиз дүкөндө деле арзандатуу болуп аткан учурда барсаңыз, выбор аз болуп калган болот. Ал эми сиз арзандатуу эмес учурунда карасаңыз, ал товарлар андай дефицит болбостон, тескерисинче ассортимент көп болот экен, выбор көп болот экен. Фабрикте да ошондой экен. Эгер сиз арзандатууну карасаңыз, ал жок болуп калышы мүмкүн экен. Ал эми арзандатуу болбогон учурда карасаңыз, ал складта көбөлө турган болушу мүмкүн. 20% арзандатуу менен бээр, өзүнүн баасында бээр дегендер болот. Ушундай наглый адамдар болот. Мен эконом кылгым келет деген, мага экономдуу вариант барбы деген суроо, идеяны ушуну сиз сөзсүз түрдө ушуну эске алсаңыз болот экен. Мен сизди туура түшүнөм, эконом кылайын деген ой бул жакшы ой. Мен өзүм үчүн эконом кылсам деп жазылып калган бул ишке деп айтсаңыз болот экен. Анан сизде кааласаңыз менде сунушум бар, эки вариант бар. Кааласаңыз, биринчиси бул компанияга акысыз катталып, мен сизге жардам берем бул боюнча. Ошо катталып алып, арзандатуу менен оптом баада алсаңыз болот экен. Бирок бул самообслуживание варианты, өзүңүз офиске барып, же WhatsApp'тан заказ кылып, же интернеттен өзүңүз заказ кылып жөнөтөсүз. Мен сизди каттап көрсөтүп, үйрөтүп коем, видеосун көрсөтүп коем. Ушул атайын заказ жазуу боюнча видеолор бар. Бул вариантты сиз компаниянын өзүнөн аласыз. Ошон үчүн компаниянын өзүнүн оптом алуу боюнча шарты бар. Арзаныраак баада алам десеңиз да. Бир алганда минимум 1000 сомдук алышыңыз керек болот. Андыктан кээ бир товарлар жок болуп калса, складта өзүңүз карап, өзүңүз жеткиришиңиз керек болот. Заказдын суммасы жетпей калса, топтош толтуруш өзүңүздүн ишиңиз болуп калат. Болбосо заказыңыз келбей калат экен. Эгер заказыңыз толбой калса, анда сиз же башкалардан заказ алып толтурасыз, же өзүңүзгө дагы карап өзүңүзгө керектүү нерселерди издеп отуруп толтурат экенсиз. Экинчи вариант, ушунун баарын өзүңүз жасап отурбай, мен аркылуу алуу. Мен сиздин ордуңузга ушул иштин баарын жасап коем. Сумма жетпей калса, өзүм башкалардан заказ алып, же өзүмө керектүү нерсени алып толтуруп коем. Бул менин проблемам. Мен кызмат жасаганым үчүн бирок оптом баада бере албайм сизге, розница баада гана берүүгө укугум бар. Компания буга тыюу салат. Андай өз башына бергендерди бизде исключение кылып өчүрүп салат. Анан мен дагы өзүңүз туура түшүнүңүз, мен деле акысыз иштегим келбейт. Сиз деле, мен ойлойм, акысыз иштесеңиз, иштегиңиз келбей калат эле, туурабы? Тем более сизди жакшы сапаттуу тейлеп, жакшы консультация кылып, көңүлүмдү коюп иштешим келет. Сиз мага жагасыз, мен сизди сыйлайм, жана башка деп комплимент айтасыз. Бирок бул чыныгы комплимент болсун, жалган сөздөр эмес. Сиз деле акысыз иштесеңиз, берилип иштебейсиз, туурабы? Лишь бы отмазаться болуп калат дагы, ишти мурункучалык жакшы аткаргыңыз келбей калат. Сизди ошондой телесе сизге жагабы, өзүңүзгө кандай деп ойлойсуз деп сурап берет экенбиз. Андыктан мен сизге сунушум, же биринчиси өзүңүз тейлеп, катталып алып мен сизге көрсөтүп коем, же экинчи варианты мен аркылуу алып туруу деп сунуш кылат экенбиз.